Бул Айдар байке менен Канат байке. Алар экөө тең соода менен алектенишет. Айдар байке баштапкы капиталын насыя алуу менен баштап өзүнүн дүкөнүн ачкан. Канат байке болсо ыктыярдуу патентти алуу менен канчалык мүмкүнчүлүктөргө ээ болорун билбейт. Ар күнү эртең менен Канат байке дүкөнүн ачаарда товар алып келүү үчүн базарга барат. Ал Айдар байке мыйзамдуу түрдө иштегенинен улам ага ишканалардын ишене турганын билбегендиктен коңшусуна товарды эмнеге жеткирүүчүлөр алып келерине таң кала берет. Эң негизгиси Айдар байке эч кимге пара бербейт жана ар кандай текшерүүлөрдөн коркпойт. Себеби анын документтеринин баары жайында. Канат байке болсо дайыма жашырынып иштөөдөн чарчады жана ыктыярдуу патентти кантип алуу керек деп ойлонуп баштады. Канат байке ыктыярдуу патент алуу үчүн эмне кылуусу керек? Ишкердикти жүргүзүү үчүн патентти оңой эле алууга болот. Ал үчүн төмөнкү шарттарды аткаруу талап кылынат. Жергиликтүү салык кызматынын патент берүү терезесине кайрылып, патенттин наркын тактоо зарыл. Патент наркын жергиликтүү банкка төлөп, алынган квитанцияны мамлекеттик салык кызматынын патент берүү терезесине тапшыруу зарыл. Буга кошумча өтүнүч кат жазып, ID картаңызды жана 3/4 сүрөтүңүздү берүүгө тийишсиз. Патент алгандан кийин социалдык фонддун жергиликтүү бөлүмүнөн камсыздандыруу полисин алуу талап кылынат. Ыктыярдуу патент сени паракорчулуктан сактайт.